Söz Юстиция министрінің өкілі Шеримкул Замирбекович Мамутхановқа беріледі. Дәуір жолу саламатсыздар, урматтуу Конституциялык соттун судьялары жана процесстин катышуучулары. Конституциялык сот өндүрүшүнүн алкагында каралып жаткан Жаран Турдубаевдин өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин позициясы төмөнкүдөй. Каралып жаткан кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 397 беренесинин 4 бөлүгү жабырлануучуга же анын өкүлүнө тергөө судьясынын токтомун апелляциялык тартипте даттанууга жол бербейт. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 61 беренесинин жана 100 беренесинин ченемдерине ылайык Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей. Ар бир адамга өзүнүн Конституцияда мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуу болуп саналган эл аралык келишимдерде эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу коргоого кепилдик берилет. Сот өндүрүшү тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгынын негизинде жүзүгө ашырылат деп бекитилгендигин белгилей кетүү керек. Конституциянын ченемдери мамлекеттик укуктук системанын ажырагыс элементи катары укуктук үстөмдүгү принцибинде негизделет. Ар бир адамдын соттук коргонууга болгон укугу бардык субъекттерге көз карандысыз жана калыс сот тарабынан тараптардын атаандашталыгынын жана тең укуктуулугунун негизинде сот адилеттигине эркин жана бирдей жетүүгө укугун камсыз кылуу, ошондой эле алардын укуктарын жана мыйзамдуулуу кызыкчылыктарын анын ичинде соттук каталардан коргонууну билдирет. Адилеттүү жана таасирдүү соттук коргоо укугу камсыз кылуу мамлекеттин милдети. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук системасынын курамы болуп саналган адам укуктарынын жалпы декларациясына жана жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакка негизделет. Урматтуу процесстин катышуучулары, Жаран Турдубаевдин өтүнүчүн кароодо биринчиден тергөө судьясынын институттун ролу кандай экенин билүү зарыл. Кыргыз Республикасынын тергөө судьясынын институту жүргүзүлгөн соттук укук реформанын алкагында киргизилген. Тергөө судьясынын институту өзүнүн концепциясы боюнча жазык процессине инновациялык чечим катары жазык сот өндүрүшүн жакшыртууга багытталгандыгын белгилейбиз. Тергөө судьясынын жазык процессине катышуусу катары өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде тергөө органдарына, прокуратурага, тергөө аракеттерине жүргүзүлгөн соттук контролду жүзүгө ашырууга, бөгөт коюу чарасын тандап алууга жана соттук контролдун алкагында башка процесстик аракеттерди чечүү жүктөлгөндүгүн белгилей кетүү керек. Буга байланыштуу кылмыш жаза процессуалдык кодексинде бөгөт коюу чарасы бул эмне? Бул айыпталуучуга катары тергөөчү, прокурор, тергөө судьясы сот тарабынан колдонулуучу адамдын укуктарын жана эркиндиктерин убактылуу чектечүү чара деп белгиленген. Бөгөт коюу чараларын колдонуунун максаты шектүүнүн айыпталуучунун жазык иш боюнча өндүрүшкө катышуудан же келечекте өкүмдү камсыз кылуу чараларынан качуу же иш боюнча чындыкты аныктоого тоскоолдук кылуу же кылмыш ишин улантуу аракеттерин алдын алуу болуп саналат. Ошону менен бөгөт коюу чараларын колдонуу жана алардын конкреттүү түрүн тандоо жөнүндө маселени чечүү процесстик органдардын субъективдүү кароосунан көз каранды эмес, бирок иштин объективдүү түзүлгөн жагдайлар менен ишке ашырылат. Ошентип, тергөө судьясынын бөгөт коюу чарасын тандоо жөнүндө чечимин жабырлануучу тарабынан даттоонун укугу керек же керек эмес тиги максатка ылайыктуу деген суроо туулат. Анткени кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 34 беренесинде прокурор кодексте каралган компетенциянын чегинде жарандын же мамлекеттик кызыкчылардын өкүлчүлүк кылуу жүзүгө ашыруучу ыйгарым укуктуу адам болуп саналат. Ошондуктан прокурор сотто жарандын кызыкчылыктарын өкүлчүлүк кылаарын эске алып,
мыйзам чыгаруучу кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 397-беренесинин 3-бөлүгүндө жабырлануучуга же анын өкүлүнө тергөө судьясынын токтомун апелляциялык тартипте даттанууга жол берүү ашыкча деп эсептеген го деп болжолдойбуз. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту каралып жаткан кылмыш жаза процессуалдык кодексинин нормасы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын талаптарына карама-каршы же карама-каршылык жок деп таанууда. Соттун өзүнүн каалоосу менен чечим чыгаруу позициясын карманат. Рахмат. Максатбек мырза, сурооңуз барбы? Суроом жок. Жоопкер тарап сурооңуздар барбы? Суроо жок. Урматтуу судьялар, сурооңуздар барбы? Мурда жазуу түрүндө берген позицияңарда, силер жазып атасыңар да, карама каршы келет. Жооп берсек болобу? Ооба. Туура айтасыз, туура маселени көтөрдүңүз. Жазуу жүрүндө берилгенде позиция мүмкүн деп берилген. Андан сырткары бул маселе убакыт өткөнү менен бизден терең изилделди. Бул маселе боюнча чет аралык практиканы карап көрдүк. Ошондой эле 2017-жылы иштелген кылмыш жаза процессуалдык кодекс нормасын да талдап көрдүк. Ошон менен бизде да суроо жаралып жатат. Ошон үчүн азыркы учурда Кыргыз Республикасынын официалдуу позициясы ошондой да, угузулгандай. Негизи өзүңөрдүн пикириңерди кат жүзүндө берип атканда ошондо силер уже туруктуу бир ойго келишиңер керек болчу. Негизичи. Оюңар өзгөрүшү мүмкүн, бирок силер деген мында кайрылуучу тарап эмессиңер да. Туурабы, Силер деген мамлекеттик органдын өкүлүсүңөр. Бул жерде мамлекеттик органдын пикирин айтып атасыңар. Ошон үчүн мындай неме болбош керек. Бул келечекке мен айтып атам да, келечекте мындай немелер болбош керек. Макул, түшүндүк. Суроолор жок болсо отуруңуз.